кантип жардам беребиз балдарыбызга, кантип кыздарыбызга жардам беребиз. Карагыла. Улуу адамдардын айткандарын карайлы. О уулум, мен сага эң жакшы насаатчымын. Акыйкатта эки насаатчы бар балам. Биринчи насаатчы бул шайтан. Бул дайыма сени туура эмес жолго багыттаганга аракет кылат. Бирок ал кооз сүйлөйт, унутпа. Ал сенин башыңда алдап койбосун. Экинчи уулум, сени мен атаңмын. Мен сага жакшылык каалаган катарында эң биринчи турган адаммын. Уулум, эгер сен үйлөнө турган болсоң, Айша, Хадича, Фатимага окшогон аялдарды алганга аракет кыл. Бирок эгер заман бузук болуп кеткен болсо, үй бүлөсү ыймандуу, ата энеси бири-бирин сыйлаган үйдү кара. Анткени тарбиялуу үйдөн чыккан кыз акыйкатта жаманды жакшы кылат, жакшыны мыкты кылат. Уулум, эгерде сен үйлөнө турган болсоң, эң жакшысы, эң жакшы адамдар менен кеңешкин. Антип кеңешип кескен бармак оорбайт. Бул дүйнөдө сенин өмүрүң өтө турган жубайыңды сен Алладан коркконун тандагын. Эгерде Алладан корккону болсо, сенин алып келген оокатың, акчаң, тамак, бардык нерсең ошол берекелүү болот. Эгер Алладан коркпогон алган болсоң, анда сага түгөт сенин жашооңду кыйнаган, акылыңды айныткан бир келет. Уулум, эркектин согушта жүрүп чөккөнү болду. Бирок аялынын чөктүргөнү согуштагы өлүп калгандан жаманыраак. Бул дүйнө сага убактылуу берилген. Ахиретиңди эстете турган аялга үйлөнгүн. Анткени ахиреттен коркуткан аял эч качан ала жипти аттабайт. Ахиреттен корккон аял эч качан ала жипти аттабайт. Ахиреттен корккон аял эч качан арам нерсеге барбайт. Алла казнаны жаратып, ошо казнанын ичинде эң жакшысы салих аялды кылды. Кудайдан корккон аялды кылды. Эгерде уулум сен Кудайдан корккон, ибадатына бекем, өзүнүн намысын сактаган аял алган болсоң, демек сен казнанын ичиндеги жакутту, бриллиантты кармапсың. Ал бриллиантты кое бербегин. Аны алгандан кийин жакшы мамиле кылгын. Канча жакшы мамиле кылган сайын кудум гүлгө суу куйганда кулпургандай сенин аялың кулпуруп турат.